Бул мына живой таракан, мына көрсөңүз. Урматтуу Сооронбай Шарипович. Биз ойлойбуз, сиз Кудайдан корккон адамсыз. Тез аранын ичинде Жалал Абад областы, Сузак району жугуштуулар бөлүмүнүн зданиясынын ал акыбалыны тез аранын ичинде 2020 жылдын январь айынан баштап көзөмөлгө аласыз деген терең ишеничтебиз. Köçüp gitti. Begevatga köçüp gitti. Gördük skoriydi taşıştamıyor. Nimeler, hanalar yerlip ketken, devorlar, tarakallar çıkadı, çıkan kelemiş çıkadı. Emin misal şu tarakan dili ısık жерде болот да. Үйдө ысык болсо болот да, туурабы? Бул бир чети. Наристелерин жазышын көрдүңүздөрбү? Видео тасмада Жалал Абад облусуна караштуу Сузак райондук ооруканасынын учурдагы санитардык нормага жооп бербеген абалы жана имараттын эскилиги чагылдырылган. Бир ай башта тартылып алынган видео тасма социалдык тармактарда желде тарап, интернет колдонуучулар тарабынан түрдүү терс пикирлерге кабылды. Областын губернатору баняга лента кесип соц объектилер менен иши жок. Аким болсо чайканага жер сатып жүрсө керек. Акча түшө турган жерге эле көңүл бурган атка минерлер, бизнесмендер кызматка келсе соц объекти билеби? Тараканды кошуп берсин, ошондо билет. Ушундай креслого атасын жон терисин сыйрып отургузуш керек. Мынасыга факты. Демек, тартылып алынган видео тасманын чын төгүнүн билүү үчүн биз азыр Жалал Абад облусуна караштуу Сузак райондук аймактык оорукананын кире берчү жеринде турабыз. Бүгүнкү берүүбүздө өлкөдөгү мамлекеттик оорукана кандай болуусу керек жана бейтаптар кандай шартта дарыланууга укуктуу жана алар оорукананын санитардык абалы кандай болууга тийиш деген суроолордун айланасында көзөмөл кылабыз. Алдыда баарын айтып беребиз. Биз менен бирге болуңуз. Туура бир ай башта тартылып алынган видео тасма мына дал ушул жугуштуу оорулар бөлүмүндө тартылып алынган, бирок учурда өзүңүздөр көрүп тургандай эле бул жакка кирген бейтаптар деле жок, бул жакта жүргөн дарыгерлерди деле көрүүгө болот. Биз азыр жакыныраак барып, кабыл алуу бөлүмүнө барып карап көрөлү. Учурда иштеп жатыптырбы жана бул жердеги оорулар кайда көчүрүлүп кеткен? Демек, бул жерде көрүнбөгөн ооруларды кабыл алуу бөлмөсү деп турат. Тилекке каршы өзүңүздөр көргөндөй кулпусу менен бекилип турат бул жер. Ичкериден эч нерсе көрүнбөйт. Демек, учурда иштебей жатат. Ал эми бул жерде дарыланып жаткан бейтаптар учурда кайсыл жакка көчүрүлүп, кайсыл жерде дарыланып жатат жана бул жерге келген бейтаптар үчүн кандай маалыматтар берилип жатат, биз жетекчиден сурап көрүүгө аракет кылабыз. Оорулар бөлүмүнүн тушунда жайгашыпсыздар да. Булар көчүп кеткенде канча болду? Көчүп кеттиби же эмне болду? Köçüp gitti. Begevatga köçüp gitti. Gördük skoriydi taşıştamıyor. Nerseler. Эмнеден улам көчүрүлүп кетти? Ama remontu yok da, yani eski zdaniye uşun için. Bollarga kıyın, anaka nimeler, hanalar yerlip ketken, devorlar, tarakallar çıkadı, çıkan kelemiş çıkadı. Yani u kaganını bilmeyeyim yani, yazda öte nime yaman. Бейтаптардын башка ооруканага көчүрүлгөнү тууралуу маалымат алган соң тактоо үчүн аймактык оорукананын жетекчилигине кайрылдык. Бирок интервью бергиси келбей, улам башка дарыгер жооп берсин деген башчы акыры маалыматты ачык берүүгө макул болду. Бул жерде тартылгандыгы туура анык, андан эч ким туура эмес деп дагы, башка деп дагы кача албайбыз. 2018 жылы бул жараксыз деп табылган. Бирок ошол эле кезде Сузак районунда калктын саны көптүгүнө байланыштуу жана райондун чок ортосундагы жайгашкан ооруканабызда бир гана жугуштуу оорулар бөлүмү болгонуна байланыштуу биз бир жыл аралыгында бул зданияны колдонуп турууга муктаж болгонбуз. Себеби башка жерге көчүрүп, же болбосо башка бир жаңы зданияны курууга дареметибиз жеткенбиз. Жаңы салабыз,
Өткөн жылы тагыраагы 2019 жылдын февраль айында өлкө башчы иш сапарында Сузак аймактык ооруканасына баш баккан. Жада калса биз сөз кылып жаткан жугуштуу оорулар бөлүмүнүн кейиштүү абалы менен жеринен таанышып, эскилиги жеткен бөлүмдөн жабылып, жаңы курулушун баштоо боюнча тапшырма берген эле. Сооронбай Шарипович өзү келип, көрүп, акыбалы менен жеринде таанышып, мындай 21 кылымда дагы мындай больницалардан болуп калгандыгына кейиштүү көрүп, өзү так ошол жерде туруп бардыгына тиешелүү органдарга тапшырмалар берилген. Өлкө жарандарын медициналык тейлөө боюнча атайын мыйзам бар. Анда төмөндөгүдөй талаптар бекитилген. Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 2005 жылдын 9 январындагы номер 6 Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндөгү жобосунун 4-беренесине ылайык Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жаатындагы мамлекеттик саясаттын негизги принциптери болуп, биринчи жарандардын саламаттык сактоого болгон укугунун сакталышы, экинчи социалдык адилеттүүлүк, теңчилдик, медициналык, санитардык жана санитардык профилактикалык жардамдын жеткиликтүүлүгү, үчүнчү калктын керектөөлөрүнө саламаттык сактоо уюмдарынын иштеши үчүн бирдей шарттарды түзүүгө ылайык өнүктүрүү, төртүнчү жарандардын өз саламаттыгын, балдардын, ата-энелердин жана тегерегиндегилердин саламаттыгын сактоо жана чыңдоо үчүн жоопкерчилиги, бешинчи медициналык, санитардык жана санитардык профилактикалык иш-чараларды өткөрүүнүн илимий негиздүүлүгү, алтынчы медициналык, санитардык жардам көрсөтүүчү жооптуу адамдардын анын коопсуздугун жана сапатын камсыз кылбагандыгы үчүн жоопкерчилиги саналат. Жугуштуу оорулар бөлүмү иштеп турган убакта бейтаптар эскилиги жеткен имараттан тышкары анын санитардык абалына да нааразычылыктарын билдирип келишкен. Анткени бөлүмдө басымдуу жаш балдар дарылангандыктан полдун астынан тынымсыз чыгып турган таракан келемиштер чынында бейтаптар үчүн кооптуу болгон. Бирок райондук санэпидем станциясынын адистери 2017 жылы токтом чыгарып, жабылсын деген чечим чыгаруу менен тим болбостон жылына бир нече ирет бөлүмдү залалсыздандырганын айтышат. Колдору чөйүн деп турган биз бардыгыбыз эле көрдүк, буну бир эле биз эмес башка бүт Кыргызстан боюнча көрүп бир чети уят болду. Бирок биз бул маселе боюнча дайыма эле иш алып барганбыз. Биз бул жерге бир канча жолу эскертүүлөрдү бергенбиз. Андан мурун 2017 жылы бизде атайын токтом менен биз инфекциондук оорулар бөлүмүн на постоянно жапканбыз да. 2017 жылы 31 июлда протокол түзүлүп, постановление токтом чыгарылып, бул аварийный ремонтко дагы уже не подлежит. Аны бир жагын ремонт кылсаң, бир жагынан эме болуп келет. Ал жерди жаап, чоң башка заманбап жугуштуу оорулар бөлүмүн курганга деп куруш керек деп биз ал жердин шарты жоктугунан жапканбыз. Быйыл эле 2019 жылы, былтыр эле 2019 жылы 7 жолу текшерилген. 7 жолу текшерилип, именно ошол жугуштуу оорулар бөлүмүнүн 6 адамга штрафтар салганбыз. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2016 жылдагы номер 201 токтому медицина мекемелеринде санитардык эпидемиологиялык эреже жана талаптардын негизинде жугуштуу оорулар бөлүмү 1000 орунга эсептелген учурда калктуу конуш аралыгында 100 метр алыстыкта санитардык коргоо аралыгы сакталуусу зарыл. Ал эми Сузак аймактык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмү 30-40 орунга эсептелген жана турак жайлар менен жакын жайгашып, нормага туура келбеген шартта иштеп келген. Ал эми аталган оорукананын башка бөлүмдөрү тууралуу айта турган болсок, талапка жооп берелик деңгээлде оңдоп түзөөдөн өткөн. Анткени менен андагы айрым бөлүмдөрдө орундун жетишсиздиги башкы көйгөй. Бул палатага да келип чыгалы, саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Бул жер канча папага алып ташталган? Канча ошо орунга алып ташталган бул жер? Башка адиление болуш керек. Ал бир күндүк жата турган адиление болуш керек болчу да. Эми азыр ал жак көчүп келип, жана балдар оорусу азыр кышка байланыштуу, көйгөнүнө байланыштуу балдарга бөлүп бергенбиз. Вариант жок. Аларды жаткызбаса болбойт. Учурда Сузак районунда расмий түрдө 300 миңдин тегерегинде калк жашайт. Мына ошол калкты тейлеп келген аймактык оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмү учурда райондон 13 чакырым алыстыкта жайгашкан Бекабат айылынын ооруканасына көчүрүлгөн. Бул жерде салыштырмалуу оорукананын санитардык абалы дурус болгон менен жаңы бөлүм курулганча келген бейтаптар убактылуу убара болуп дарыланууга аргасыз. Бейтаптарды азыр таап келген
болушу мүмкүн, кыйынчылык же себеби бардыгы деле эми жеке транспорт бар деп айта албайбыз, бирок Бегебат айылын бардыгы эле билет. Сузак районунда 13 километр алыстыкта турат. Анан Сузак районуна барганы, аларды бат эле бияка салып жибербейт. Биз адистер көрөт. Действительно, грипп сыяктуу, ори сыяктуу оору экен. Буну баягы детский больницадагы, детский отделениедеги балдарга кошсо болбойт экен деп көрүшкөндөн кийин анан бизге жиберишет. Бат эле булар Сузакка келип калбайт. Көрүшөт, баягы жугуштуу оору эмес болсо алар алып калат Сузактачы. Анан грипп, ори сыяктууларды бизге жиберишет. Демек, Бул ооруларыбыз жаңы келген оорулар. Биз жаңы келген ооруну эски келген ооруга кошпойбуз. Анан оорулууду муну белгисине карап, оорунун кайсы нозологиясына карап жаткырабыз. Булдар бардыгы муну орип грипп сыяктуу балан, анан өпкөсүндө жөтөлгөн балдарды бул жерде жаткырмап атабыз. Муну бул оорубуз бүгүн келди. Муну эки оорубуз кече келген болчу. саламатсызбы? Сизден бир суроомо жооп алайын. Кайсыл жерден келдиңиз? Кайрагачтан. Кайрагач. Демек, Сузак районунда. Ооба, Сузакта. Алгач кимге кайрылдыңыз сиз? Биринчи горбольницага барсак Сузак жака жөнөтүштү. Сузактан бул жака келип, бул жака жаттык. Бара алган жоксузбу? Бул жакта кандай таап келдиңиз? Жок. Кыйналган жоксузбу? Жок. Биринчи бул жерге жатып кеткенбиз, дагы келип жатып атабыз. Кеткенсиздер, рахмат. Силерге канча күн болду, саламатсызбы? Кече келдиңиздер. Кыйналган жоксузбу? Сузактан бул жака келип, буга чейин жатып жүргөнсүздөр да? Ооба, жатып. Кыйналган жоксузбу? Бул жакта таап келишкен. Жок, өзү шетлим. Мындан туура 3 жыл башта авариялык абалга туш болгон имаратты жабуу боюнча тиешелүү кызмат өкүлдөрү тапшырма берген. Бирок бул жылдар аралыгында жугуштуу оорулар бөлүмү кооптуу экенине карабай иштеп келген. Санэпидем станциясы тарабынан бир нече айыппул салынган менен майнап чыккан эмес. Ал эми президент бөлүм жабылып, жаңы имараттын курулушу өткөн жылдын аягына бүткөрүлсүн деген тапшырмасы таш кактыбы айтор бүгүнкү абал сиз күбө болгондой. Ал эми быйылкы 2020 жылы жаңы имараттын курулушуна үмүт бар. Алда кагаз жүзүндө. Качан иш жүзүнө аткарылып, балдар жаңы шарт, жаңы имаратта дарыланат, ал белгисиз. Баса 2020 жыл балдарды коргоо жылынын алкагында. Бул оорукана бүткөрүлүп калса, жергиликтүү жашоочулар үчүн, жаңы өсүп келаткан наристелер үчүн бир топ жеңил болоруна шек жок.